Lan ne ırgıtasın Kengirbaş? 掉了，不是我啊扔的，掉了， Vazgeçsen mi sen? 我开门掉了。 Dal boyu beni. Kengirbaş. Ana koybaysın mı? Ey neyse. Ana musur paketke saldırırdın, düşündün mü? Götün ayrıkon, düşündün mü? İçine jürek degen boş gerek de, insaf degen. Dal boyu. Kengirbaş. Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар, аны мен Нурасан Бактыбеков таныштырам. Бишкек шаарында жана өлкөнүн айрым аймактарында электр энергиясы жапыр төштү. Бул тууралуу социалдык тармактарда жарыктын массалык түрдө өчкөнүн билдиришүүдө. Андан сырткары электр энергиясы өлкөнүн айрым аймактарында дагы үзгүлтүккө учураган. Өлкө аймагында электр энергиясынын өчүшүнө 220 киловольт чыңалуудагы Кара Балта главная жана главная шу электр берүү линияларынын авариялык түрдө өчүшү себеп болду. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, авариянын натыйжасында жүктөмдү автоматтык түрдө өчүрүүчү системалык автоматика ишке кирген. Башка кабарлардан, министрлер кабинети өстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Алдын ала баалоолор боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында ички дүң продуктунун көлөмү 960 миллиард сомду түзгөнү, ал эми реалдуу өсүү темпи 11,9 жеткени белгиленди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргызстан ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин арасында ИДПнын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлегенин баса белгиледи. Өсүш экономиканын бардык тармактарынын салымы менен камсыздалды. Анын айтымында жыл башынан бери негизги капиталга инвестициялардын өсүү темпи да жогорулап жатат. Алардын көлөмү 204,4 миллиард сомду түзүп, 64,3%га көбөйдү. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле 2026 жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик бюджеттин кирешеси 454 миллиард 251,8 миллион сомду түзгөнүн, бул пландалган көрсөткүчтөн 22 миллиард сомго ашканын белгиледи. Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын Европа биримдигинин рыногуна жеткирүү бүгүнкү күндүн талабы. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Акунбеков Европа биримдигинин Кыргыз. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Тамчы түз аба каттамы расмий ачылып, алгачкы учак Ысык көл эл аралык аэропортуна ийгиликтүү конду. Жаңы каттам аймактар аралык байланышты бекемдеп, ички туризмге жаңы дем берери күтүлүүдө. Алгачкы рейс менен келгендердин кубанычы тууралуу кийинки сюжетте. Баткенден Ысык көлгө эми болгону 1 саат 15 мүнөттө келсе болот. Баткен Тамчы авиакаттамынын алгачкы рейси менен келген тик учак 77 жүргүнчүсү менен Тамчыдагы Ысык көл эл аралык аэропортуна ийгиликтүү келип конду. Бул аба көпүрөсүнүн ачылышы эки аймактын каттамын жеңилдетип, ошондой эле туризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болмокчу. Сегодня выполнили первый рейс по маршруту Баткен-Ысык. Биринчи каттамыбыз ийгиликтүү болду. Аба ырайы жакшы болуп, учууда тынч жана жакшы өттү. Жүргүнчүлөрүбүз аман-эсен жетип, көрсөтүлгөн кызматка ыраазы болушту. Биз үчүн бул да биринчи каттамды ийгиликтүү аткаруу чоң кубаныч.
Мындан арыда жүргүнчүлөрүбүзгө сапаттуу кызмат көрсөтүүгө аракет кылабыз. В дальнейшем это будут самые такие рейсы, которые будут радовать только наших граждан Кыргызстана. Ысык көл менен Баткенди байланыштырган түз аба каттамына болгон муктаждык биринчи эле рейсте айкын байкалды. Алгачкы каттамдын толук борт менен аткарылышы жаңа авиабагытка болгон суроо талаптын жогору экенин тастыктады. Жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү Ысык көлгө эс алууга келгендер. Бул болсо жаңа каттамдын ички туризмди өнүктүрүүдөгү маанилүү ролун көрсөтүп турат. Полет был отличный. Учуу жакшы өттү. Биз Тажикстандан бир туугандарыбыз, неберелерибиз болуп Ысык көлгө эс алганы келдик. Буга чейин да келип турчубуз. Түз аба каттамы ачылганы биз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Бизге Ысык көлдүн абасы, жаратылышы, тамак ашы, айтор баары абдан жагат. Хорошая, природа хорошая, еда хорошая. Biz Ысык көлгө эс алганы келдик. Абдан жакшы учуп келдик. Тынч, маза болду. Рахмат. İşinерге ийгилик, өмүрүңөр узун болсун, рызкыңар калбан болсун. Эми тамчы Баткен тамчы багыты боюнча каттамдар араптанын бейшемби күнү үзгүлтүксүз аткарылып турат. Жүргүнчүлөр билеттерди Осман Airlines авиакомпаниясынын расмий сайтынан эч кандай кошумча комиссиясыз жана ортомчуларсыз түз сатып ала алышат. Стоимость билетов от 6500 сом до 7500 сом. Билеттин баасы 6500 сомдон 7500 сомго чейин. Биздин оюбузча бул тургундар үчүн жеткиликтүү баа. Эми Баткен облусунун тургундары убакытты үнөмдөп түз эле Ысык көлгө келе алышат. Мурда жолго көп убакыт кетсе, азыр бир топ жеңил жана ыңгайлуу болуп калды. И отдыхать на Ысык көле. Баткенден тамчыга келген учак кайра Баткенге 20га жакын жүргүнчү менен учуп кетти. Бул жаңы каттам эки багытта тең суроо талапка ээ экенин көрсөтүп турат. Белгилей кетсек, учурда өлкө ичинде туристтик агымды көбөйтүү максатында аба каттамдарынын саны акырындык менен кеңейүүдө. Бул өз кезегинде аймактардын жеткиликтүүлүгүн арттырып, туризмдин өнүгүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Дана Гулалиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык көл облусу. Өлкөдө туристтик сезондун башталышы менен чек арадан өткөндөрдүн саны кыйла көбөйдү. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматында быйыл апрелде чек арадан 3 миллиондой адам өткөнүн белгилеп, июнь айында бул көрсөткүч 3,5 миллиондон ашканы айтылат. Натыйжада жүргүнчүлөрдүн агымы дээрлик 18%га көбөйдү. Апрелде киргендердин 1 миллион 584 миңи чет өлкөлүк жарандар болсо, июнда 1 миллион 827 миңге чейин жетти. Бул 15%га көп дегенде түшүндүрөт. Мамлекеттик чек ара кызматы туристтик сезон өлкөдө өтө турган ийри эл аралык иш-чараларга, анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу комплекстүү даярдык иштерин жүргүздү. Чек ара аркылуу өткөрүү пункттарынын бардыгы штаттык режимде иштөөдө. Санарип чек ара мобилдик тиркемеси да колдонууга киргизилди. Чүй облусундагы Ак Суу капчыгайында ийри курорт куруу пландалууда. Бул тууралуу Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен кабарлашты. Маалымдалгандай, Ак Суу капчыгайына 200 орунду ден соолукту чыңдоочу курорттук комплекстин чийилген эскиздик долбоору даярдалды. Анда 3 мейманкана, 4 апарт-отель, 9 коттедж, конок үйлөрү, спорттук комплекс, альпинизм борбору, балдар борбору жана спа борборун куруу каралган. Демилгенин максаты аймактын туристтик мүмкүнчүлүгүн жогорулатып, инвестиция тартуу жана эс алуунун заманбап инфраструктурасын өнүктүрүү болуп саналат. Быйыл 135 шакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Учурда анын жарымынан көбү бүткөрүлдү. Жаңы жолдордун аркасында каттам жеңилдеп, айыл тургундары көп жылдан берки чаң көйгөйүнөн арылып жатышат. Аймактагы жол курулушунун жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков баяндайт. Анан мындай тротуар сыяктуу эмелерде болобу? Четтеринде болобу? Аны кийин айлытуудан карайт. Жаштары 70ке таяган Мукамбет Токтобеков менен Мелисбек Кыязов өздөрүнүн киндик каны тамган чоң дөбө айылындагы жолдун акыры жасала баштагандыгына жетине алышпайт. Айтымдарында 200ге жакын түтүн эли бар бул калктуу пунктка жада калса, кубаттуу сайыз мезгилинде да ырыстуу көңүл бурулган эмес. Мындай кайдырлыктын айынан азыркыга дейре инфра түзүмүн жөндөп алуу чоң көйгөй. Илгери советтер сайысында бир круговой кылабыз деп ушундай сала баштаганда, андан ошол бойдон калган. Ал советтер сайыс тарагандан бери бияка киредир, бир чанда келбесе киредир деген неме жок болчу. Сүйүнүп атабыз бул көчөбүздүн үстү, бул Жумгасап Косулама чоң дөбө бир айыл өкмөт болуп калдык ба. Бирибизге катташканга
ысырап кыласың, тиги кыласың, жолуң сонмоп турса, сонун эле болду. Административдик аймактык реформанын ачасында бир айыл аймагынын тутумуна кирген Лама менен Чоңдөбө элдүү пункттардын аралыгы 10 чакырым. Мында Жумгал районундагы номери 24 жолдорду пайдалануу мекемесинин адистери учурда 3төн 2син асфальтташты. Ал эми калган бөлүгү түздөлүп, тегизделип, кийинки этабына даярдалууда. Бирок бул аракеттер бир катар кыйынчылыктар менен коштолуп жаткандыгын жашырып кереги жок. Айрыкча асфальттын 110 чакырым алыстагы Кочкор районунан ташылышы эмгек ыргагын кыйла эле басаңдатууда. Жумгал районуна бир район чоң болгондуктан да салына турган жолдор бар. Ошолорго бир абызы керектелет бул жака. Ошол учурда ушул Жумгалга канатташ тогуз да менчи абызы жок. Туура айтасыз, Жумгал району менен Тогуз районунда абызы жок мамлекеттин. Ошо абызлар Жумгал менен Тогуз ортосуна бир абыз курулуп калса, ушу Тогуз дагы Жумгалды дагы камсыздайбы деген ойдобуз. Ал эми алыскы Ат башы районундагы Жумгалдагыдай өксүк мамлекет башчыбыз Садыр Жапаровдун көз жазында калбай, өткөн жылы анын түздөн-түз тапшырмасы менен асфальт бетон заводу курулган. Учурда кубаттуулугу саатына 80 тонна продукция өндүрүүгө жөндөмдүү ушул ишкананын өрөөндөгү жолдорду жаңыртууга салымы зор. Маселен, азыр узундугу 16 чакырым Ачак Айыңды Калинин аралыгын кайрадан жасап чыгууга анын пайдасы тийүүдө. Бул азыр учурда 9 сантиметр менен басылып жатат. Муну таптагандан кийин 7 сантиметрге чөт да. Кичине битумдан кыйналдык элек, азыр учурда битумдар дагы жакшы убагы менен келип, иштерибиз жакшы үзгүлтүксүз уланууда. Өз ичине жогоруда аталган 2 районду камтыган Нарын облусунда күн суугунда тарткыча титулдук тизме менен 92 жана капиталдык салымдар беренесинин эсебинен 42 чакырым жолду жаңыртуу милдети бар. Теңир Тоо жергесиндеги жаан чачындуу аба ырайына карабай иш ыргагы дурус. Эгер бардыгы азыркы нугунан жазбаса, 3 жылдан бери аягына чыга элек Нарын Баят аралынын тегинен көбү толугу менен бүткөрүлмөкчү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал, Ат башы райондору. Өлкөдө туристтик сезондун башталышы менен чек арадан өткөндөрдүн саны кыйла көбөйдү. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматында быйыл апрелде чек арадан 3 миллиондой адам өткөнүн белгилеп, июнь айында бул көрсөткүч 3,5 миллиондон ашканы айтылат. Натыйжада жүргүнчүлөрдүн агымы дээрлик 18%га көбөйдү. Апрелде киргендердин 1 миллион 584 миңи чет өлкөлүк жарандар болсо, июнда 1 миллион 827 миңге чейин жетти. Бул 15%га көп дегенди түшүндүрөт. Мамлекеттик чек ара кызматы туристтик сезонго өлкөдө өтө турган ири эл аралык иш-чараларга, анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу комплекстүү даярдык иштерин жүргүздү. Чек ара аркылуу өткөрүү пункттарынын бардыгы штаттык режимде иштөөдө. Санарип чек ара мобилдик тиркемеси да колдонууга киргизилди. Чүй облусундагы Ак суу капчыгайында ири курорт куруу пландалууда. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен кабарлашты. Маалымдалгандай, Ак суу капчыгайына 200 орунду ден соолукту чыңдоочу курорттук комплекстин чийилген эскиздик долбоору даярдалды. Анда 3 мейманкана, 4 апарт отель, 9 коттедж, конок үйлөрү, спорттук комплекс, альпинизм борбору, балдар борбору жана спа борборун куруу каралган. Демилгенин максаты аймактын туристтик мүмкүнчүлүгүн жогорулатып, инвестиция тартуу жана эс алуунун заманбап инфраструктурасын өнүктүрүү болуп саналат. Суусамыр өрөөнүндө Суусамыр Фест 2026 фестивали өттү. Анын алкагында дары чөптөрдүн көргөзмөсү жана жарманке уюштурулду. Анда табигый чай, май жана башка табигый таза азыктар сунушталды. Ага 7 дуандан келген фермерлер катышып, иш-чара тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө арналды. Сөз кабарчыбызда. Жанар Алагожоева 16 гектар жерге дары чөп өстүрөт. Бул тармакка ал 2 жыл мурун эксперимент катары киришкен. Айтымында түшүмү жакшы. Учурда дары чөбүнүн 5-6 түрү өстүрүлүп жатат. Өндүрүлгөн продукцияга суроо талап жогору болуп, азырынча ички рынокто сатылууда. Биринчиси рапс, экинчиси зыгыр лен, үчүнчүсү расторопша ала тикен, төртүнчүсү календула, бешинчиси аптечный ромашка, алтынчысы укроп. Бул Суусамыр айылынын жеринде
зыгыр менен укроп аябай жакшы болот экен. Жанар Алагожоева сыяктуу аймактардан келген фермерлер да фестивалга катышууда. Алардын катарында Абдулла Бекболотов да бар. Ал бул жолу даяр продукциясын алып чыгып көргөзмөгө сунуштоодо. Орудун бардыгына бар да, тракторго да бар. Борооруга, серес печендерге да бар. Өттөгү, бөйрөктөгү таштарды түшүрө турган да бар, баары бар. Фестиваль алкагында продукциялардын көргөзмөсү жана жарманке уюштурулду. Табигый чайлар, майлар жана башка азыктар сунушталды. Дары чөптөр өлкө үчүн жогорку экспорттук потенциалга ээ. Бүгүнкү күндө бул тармакта иштеген фермерлердин саны өсүүдө. Айрым өндүрүүчүлөр органикалык жана премиум сапаттагы продукцияларды чет өлкөлөргө экспорттоп жатышат. Кыргызстанда дары чөптөрдү ири көлөмдө өстүрүп, Европа рыногуна чыгарып жаткан ишканалар да бар. 9 жылдан бери өзүбүз дары чөптөрдү менен алек болобуз. Дары чөптөрдү бургатап, өстүрүп, экспорт кылабыз. Анан ошол объемго чыгыш үчүн, элге жумуш орун түзүш үчүн 7 аймактан мүчөлөрдү киргизип, ушу аймак ассоциациясын түзгөнбүз. Фестиваль мындай өндүрүүчүлөр үчүн өз продукциясын таанытууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле иш-чарага органикалык продукцияны жайылтууга жана калк арасында экологиялык таза азыктарды колдонуу маданиятын өнүктүрүүгө багытталган. Мамлекет бул багытты колдойт. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү негизги приоритеттердин бири. Основном заинтересован. Бизди өзгөчө жапайы дары чөптөр кызыктырат. Кыргызстанда алардын потенциалы абдан жогору экенин адистер да белгилеп келишет. Өлкө дары чөптөргө бай болгону менен бул мүмкүнчүлүктү толук колдонбой жатабыз. Мындай демилгелер дары өсүмдүктөрдү изилдөөгө жана пайдаланууга шарт түзөт. И наши Уюштуруучулар бул фестиваль практикалык аянтча экенин белгилешет. Максат идеяны иш жүзүндө көрсөтүү. Фестиваль мамлекеттик саясатка шайкеш келип, ал тоолуу аймактарды өнүктүрүү, экологияны сактоо жана айыл элинин кирешесин көбөйтүүгө багытталган. Айнура Жанышева, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР Чүй облусу. Алтайда 7000 үй бүлө өз ишкерлигин баштады. Социалдык келишим долбооруна катышып, мамлекеттен 150 000 сомдон алышты. Бул долбоор аз камсыз жана жакыр үй бүлөлөрдүн жашоо шартын жакшыртууну көздөйт. Ага катышууну каалагандардан кандай документтер талап кылынат? Кабарчыбыздын материалында. Булгарыдан бут кийим тигип жаткан Гүлжамал Жумамүдүнова. Ал социалдык келишим долбоору аркылуу каражат алып, өз алдынча бизнес баштаган. Мамлекет кайтарымсыз негизде берген 150 000 сомго 2 машина сатып алган. Оору менен күрөшүп, ал тургай 2 жыл баспай калган каарманыбыз азыр жашоосун жаңы нукка бурду. Ишкер айымга айланып, алгачкы ири буйрутмасын алды. Ишим жакшы буюрса, как раз ошо машинкаларды алган убакта эле көчмөндөр оюнуна деп заказдар түшүп калды. 20 пар сапаги көчмөндөр оюнуна кыргыз өтүктөрдү ошо элекилерди тигип, азыр ошол жумуш менен алек болуп атабыз. Бүтүп калдык, Кудай буйрса жакшы. Заготовкасын тиккенге бир аял бар, бир эчекке тигип берет үстүн. Таманын чаптаган бир бала бар. Ошондо өзүм менен 3 киши иштейбиз. 2 орун түздүм десе болот, жумуш орун. Гүлжамал айым сыяктуу социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 6 айда 7042-ни түздү. Аларга кайтарымсыз негизде 150 000 сомдон берилди. Быйыл 13 000ден ашык үй бүлө менен социалдык келишим түзүп, ишкерлик баштоого көмөктөшүү үчүн каражат бөлүнгөн. Социалдык контракт программасына катышууну каалагандар эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыктарына кайрыла алышат. Жарандарыбыздан келип түшкөн арыздар негизинде атайын бизде 2 туруктуу комиссия бар. Комиссия атайын баягы тандоо жүргүзөт да. Биринчи комиссия баягы айыл өкмөтүнүн деңгээлинде тандайт. Андан кийин ошол биринчи комиссиядан өткөн жарандарыбыз экинчи комиссияга ар бир райондо жанагы акимдин социалдык маселелер боюнча орун басарлар жетектеген атайын комиссия бар. Ошол комиссия акыркы чечимди чыгарышат. Долбоорго жакыр же аз камсыз болгондугун ырастоочу документи барлар, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучулар катыша алат. Алардын бизнес планы, социалдык жардам алууга макулдугу болушу керек. Социалдык контракт аз камсыз жана жакыр үй бүлөлөрдүн жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Аларга мамлекет кайтарымсыз каражат берип, иш баштоого, туруктуу киреше алууга көмөк көрсөтөт. 2022 жылы башталган долбоор жемишин берип, катышуучулардын арасынан алгачкы миллионерлер чыкты. 2022-25 жылдары 48 557 үй бүлө менен социалдык контракт түзүлдү. Алардын 73,3% айыл чарба багытында иш баштаган, 13,8% өндүрүш,
6,7% соода сатык, ал эми 6,2% кызмат көрсөтүү тармактарында ишкерлик баштаган. Алгачкылардан болуп социалдык келишим түзгөн 14 үй бүлөнүн жылдык кирешеси 1 миллион сомдон ашкан. Социалдык контракт программасы аркылуу 57 миңден ашык жумуш орду түзүлгөн. Долбоордун катышуучуларынын көпчүлүгүн айыл жергесинде жашаган аялдар түзөт. Анын катышуучуларына ишин илгерилетүү үчүн пайызсыз насыя да берилүүдө. Айыл банк, элдик банк, эки банк аркылуу социалдык контракт алып, кандайдыр бир ишкерчиликтин түрүн баштап, анан салык кызматынан баягы ИП, патент же болбосо ОСО болуп ачып катталсаң, сен ушул эки банктан пайызсыз кредит 200 миң сомго чейин пайызсыз кредит ала аласың. Бул пайызсыз кредит берүү программасынын негизги максаты ошол социалдык контракт алып баштаган ишин мындан ары кеңейтүүгө, аларга бир кошумча бир капитал болсун деген максатта атайын пайызы жок 3 жылдык мөөнөткө 200 миң сомго чейин пайызсыз кредиттер берилүүдө. Пайызсыз насыя берүү 2024 жылы башталган. Андан бери долбоордун 1356 катышуучусу ишин өнүктүрүү үчүн пайызы жок насыя алган. Жазгүл Сейдахматова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Ушул жана башка маалыматтар менен ЛТРдин социалдык баракчаларынан да тааныша аласыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.